Бүгүнкү кыргызстандыктар көгүлтүр отту 18 сомдон сатып алат. Газды арзан алабыз деп, убагында кыргыз газды Орусияга $1 карматып жибергенбиз. Бирок долларга байланган газ наркы биз үчүн төмөндөтүлгөн деле жок. Кыргыз газды сатып, Кыргызстан андан эмне тапты? Алдыдагы мүнөттөрдөн көрүңүз. Өлкөгө мунай газын жеткирген Кыргызгаз мамлекеттик ишканасы 40 гектар жери менен 2014-жылы Орусиянын Газпром компаниясынан $1 сатылган. Газпром Кыргызгаз ачык акционердик коомун 3,2 миллиард сом карызын төлөө менен газ түтүктөрү жана инфраструктураны жаңыртууга 4,8 миллиард сом, инвестициялык долбоорлорго 20 миллиард сомдон ашык акча салуу кепилдигин алып өзүнө өткөрүп алган. Муну менен Кыргызстан өлкөгө газ ташыган стратегиялык ишканасынан ажыраган. Кыргызгаз Газпром Кыргызстан ЖЧКга айланып, азыр башкаруу толугу менен Орусиянын колунда турат. Акыркы 6 жылда Газпром Кыргызстан өлкөнүн булуң бурчуна газ жеткирүү аракетин көрүп келатат. Компания 2014-жылдан бери Кыргызстанда 875 чакырым газ куурларын тартып, 38 калктуу конушка көгүлтүр от жеткирген. Узундугу 112 чакырымды түзгөн БГР ТБА газ өткөрүүчү магистралдык куурду реконструкциялап, курулушуна да акча салган. Сокулук Бишкек 2 Токмок газ бөлүштүрүү станцияларын ремонттон өткөргөн. Узундугу 62 чакырымды түзгөн Чүй жана Бишкек Кант Токмок газ трубаларын реконструкциялаган. Узундугу 100 чакырымдан ашык майда газ трубалары 40 чакырым болгон Талас газ куурларын ремонттон өткөргөн. Ошондой эле Сокулук 5К станциясын толугу менен оңдоп чыккан. Мындан тышкары Газпром Кыргызстан өлкөдөгү маданий, спорттук имараттарды куруп, социалдык долбоорлорго да акчасын жумшап келатат. Бирок газды арзандатуу убадасы ишке аша элек. Бүгүнкү күндө Кыргызстан газды эң кымбат сатып алган өлкөлөрдүн катарына кирет. Орусиянын Газпром Кыргызстан компаниясы Өзбек газын 120, Казак газын $150 дүңүнөн сатып алып, аны Кыргызстанга кайра сатат. Учурда Газпром Кыргызстан көгүлтүр отту элге 18 сом, өндүрүш ишканаларына 21 сомдон сатып жатат. Ошондо Газпром Кыргызстандын 1000 куб метр газы эл үчүн $213, ишканалар үчүн $257 чапчыйт. Тактап айтканда, Газпром Кыргызстан биздин кошуналардан алган 1000 куб метр газынан $63-дан $107 чейин пайда көрөт. Ал эми ошол эле газын Германияга 80, Белоруссияга $130 пулдайт. Бирок Газпром Кыргызстан Кыргызстанга газ жеткирип, тыйын да пайда таппадык деп тынчсызданат. Бир тыйында киреше жок. Орусия тарап бүт милдеттерин так аткарып жатат. Чыгашыга учурагандыгы үчүн Орусия бул компаниясын жабышы мүмкүн. Парламентте айтылган мындай билдирүү коомчулуктун да тынчын алып, айрым депутаттар тиешелүү жоопторун да узатты. Киреше жок болсо, алар Кыргызстандан өздөрү эле кетип калат. Керек болсо, бул биз үчүн жакшы. Ал эми газды Өзбекстан менен Түркмөнстандан ала беребиз. Орусия көгүлтүр отун дүйнөгө доллар менен сатат. АКШ валютасы көтөрүлгөн сайын орус газы да кымбаттай берет. Дүйнөлүк биржаларда көгүлтүр от $80 түшсө да, Газпром өнөктөштөрүнө анын баасын төмөндөткөн жок. Формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чем разница. Владимир Владимирович, это неправильно у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Азырынча Путинге газыңды адамча арзандат деп Лукашенкодан башка эч ким батынып айта албай жатат. Кыргызстан болсо Москва бекиткен баадан такыр баш тарта албайт. Кыргыз газды $1 сатып, Орустун Газпромуна энергетикалык көз карандылыкта калганбыз. Ошол чыккынчылык, кыянатчылык менен даярдалган келишимди колдоп берген ошол кездеги парламентке да наалат айтышыбыз керек. Газдын баасы Орусияда 6-7 сом. Өзүнөн көгүлтүр от чыккан Казакстанда 5-6 сом. Өзбекстанда болсо 2-3 сом. Тажикстан газдын 1000 кубун $120 Өзбекстандан сатып алат. Кыргызстан Душанбе сыяктуу
Ташкент менен газ сатып алуу боюнча түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албайт. Анткени ал укугун кыргыз газды сатканды эле Москвага алдырып жиберген. Кыргыз газдын болбогон тыйынга сатылып кеткени келечекке да зыяны тиет. Анткени биз өзүбүз газ саясатына таасир этүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калганбыз. Иштете албай койдук деген чоркок, сокур саясат менен стратегиялык тармакты башка мамлекеттин колуна салып бердик. Эми Кыргызстан газ баасына эч бир таасирин тийгизе албайт. Өлкөнүн газ тармагын Орусиянын Газпром ишканасы өз билгениндей тейлейт. Доллар өскөн сайын газдын баасы да асмандай берет. Көгүлтүрөт канча кымбаттаса, аны пайдаланган ишканалар өндүргөн продукциялар да ошончо кымбат болот. Учурда кыргызстандыктар газды көбүнчө тамак аш жасаганга гана колдонот. Жылуулук үчүн көгүлтүрөт пайдаланса, акчасын төлөй албай айласы кетет. Газ иштеткен өндүрүш көпкө барбай банкрот болот. Бишкек, ЖЭП сыяктуу жылуулук борборлорун газдаштырабыз дегендер реалдуу кыялдарыңыз. Адистердин айтымында газдын азыркы баасын эл да өндүрүш да көпкө көтөрө албайт. Абалдан чыгуунун жалгыз жолу электр энергиясына өтүү болуп турат. Ал үчүн ири жана чакан гэстерди куруп, жарыкты эффективдүү пайдаланууну үйрөнүшүбүз керек болот.